Рахмат. Мына мамлекеттик ипотекалык компания түзгөнүбүзгө 4 жыл болуп атат. Андан бери мына президентибиз дагы акыркы 2 жылда өзгөчө көңүл бөлүп, Бакыт Шамкеев сизди 2 жолу кабыл алды. 2018 январ, 2019 январда. Ошо негизги 2-3 милдет койду да астыңарда. Биринчи кезекте проценттин түшүрүү керек 6%га чейин деп. Экинчи кезекте койду, бюджеттик эмес, бюджеттик эмес тармактарды карагыла. Элдин калың катмарында көбүрөөк болсун, ошондой программаны иштегиле деп. Ушул боюнча эмне жасалды? Значит, ошо акыркы жолугушуубузда 7%ке чейин 1 ноябрдан түшүрөбүз деп биз убаданы аткардык 2018 жылдан баштап. Быйыл болсо ушул жылдын аягына чейин 6%ке чейин түшүрөбүз деп убада бердик. Буюрса азыр биз ошол негизинде иш алып баратабыз. Биздин өнөктөш банктар менен жана улуттук банк менен эгерде биз факторинг ушул боюнча механизмди колдонсок, анда бүт тобокелчиликти өзүбүзгө алсак, рисктерди, анда ушул ипотекалык портфелди банктардан өзүбүзгө алып алгандан кийин биз ушул процентти 6%ке чейин түшүргөнгө уже даяр болобуз. 6% менен канча кишиге ипотека бердиңиз? 6% менен берилекпиз эле. Быйыл 1 ноябрдан деп ошондой срок коюп атабыз өзүбүзгө. Канча бюджеттик эмес тармакта иштегендер ипотекалык кредит алды? Бюджеттик эмес тармактан бир эле киши бүгүнкү күндө алды. Жана буга чейин жабыркагандар райондо ушул МЧС аркылуу оползен болгон жерде чоң алай өзгөн Сузак районунда 555 киши алар некоммерческий сферада иштеген жарандарыбыз, фермерлер, ушул айылдарда. Демек, 2 жол кабыл алганда тапшырма аткарылып аптыр да, бир кишиге берсеңер эмне бюджет? Жок, биз аткарып атабыз. Аны азыркы убакта мына биз башка булактардан буларды камсыз кылабыз да. Мына ипотекалык баалуу кагаздарды чыгардык. Азыр улуттук банк менен чогуу реестрге киргизсек, ушул ликвидных активов. Анда коммерциялык банктар уже 5 банк даяр турат сатып алганга. Бүгүн 27 февралда бир кишиге бердиңер да, Потому что биз анда аткардык деп айтпагын эми, аткарабыз деп коелу хотя бы. Аткарабыз, ооба. Анан экинчи айтсаңар, мына дагы кошумча каржы булактарын кайдан тартып атасыңар? Бюджетле берип атасыздар, кошумча дагы. Ооба, биз кошумча мына айтып кеттик, ипотекалык баалуу кагаздарды сатабыз. 10,5 миллион инвестиция катары KfW банктан келет. Казыркы убакта мына экономика министрлиги менен финанс министрлиги менен чогуу Азиатский банк развития менен сүйлөшүүнү жүргүзүп атабыз. 30 миллион евронун тегерегинде жаңы проект долбоор түзөйүн деп атабыз. Бактыбек мырза, былтыр 1 жыл мурда айттыңыз эле, KfW банк бүттү, 10 миллион май айында келет деп. Андан бери 12 ай өттү, 10 ай өттү. Эмнеге кармалып атат? Алардын процедуралары бар. Сөзсүз техникалык жардамды биз колдонушубуз керек. Ошонун негизинде биз мына январда 3 компания менен келишим түздүк. Ошол компаниялар уже процедураларды иштеп баштады. Буюрса апрель мындай эми Дагы май деп койбойсуңар. Пессимистично айтсак май, потому что мен азыркы убакта уже бир аз пессимист болуп калдым. Былтыр да май дедиңиз эле да, ошону эстетип атам да. Майда биз как раз ошол. Былтыркы май дедиңиз эле, бирок быйылкы эмес. Баалуу кагаздарды чыгарат дедиң, канча суммага чыгардыңар, канча тарттыңар? 200 миллион сомго чыгардык, 800 миллионго биринчи сделкаларды бүгүнкү күндө жасап койгонбуз. Канчага? 8 миллион сом. 15 000 киши кезекте турат да. 15 000 кишинин 4 000-ине бердик деп атасыңар, 3799-га бердиңер. Анан биякта да 12 000 киши кезекте турганы. Аларга бир 15 миллиард сом керек. Ооба. Анан 8 миллионго баалууга чыгарып отурсаңар, 100 жылда да бүтпөйсүңөр баары. Эми Алла Азимович, биз программанын негизинде 2020-жылдын аягына чейин 10 миллиард сомго чейин жеткизишибиз керек болчу да, кредиттик портфелди, ипотекалык портфелди. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз азыркы күндө. Кошумча акча тартуу жагына жакшы көңүл бөлө албай атасыңар да, өкмөттө колдош керек го дейм мунчу. Себеби 500 миллиондон бюджеттен берилген менен эле чектелип атасыңар азырчы. Баа биринчи бергенде 3,5 миллиард берген, 500 менен отурасыңар да. Кошумча мындай каражат тартмайынча элдин баарын камсыз кыла албайбыз. Тем более президенттин тапшырмасы аткарылбай калып атат андачы.
10 секунд. Өзгөчө мына бюджеттик эмес тармакта да бизде аябай муктаждарчы. Канча кишилерибиз жүрөт, жерин талашып жүрүшөт, муну алабыз деп жүрөт. Ушул компанияны жакшылап иштетип берсе, мыйзамды колдош керек. иштейбиз. Узун арзан акча табаш кыйын экен чындыгында айтканда. Айткенде бул жерде 10, 15, 20 жылдык узун мөөнөттүү, кыска пайызындай төмөн пайыздуу акча керек. Ипотекалык кагаздар төмөн пайыз менен 7-8 пайыз менен сатсак албай атат. Страховой компаниялар, банктар, социалдык фонд. Анткени бизде пайыздар базарда өтө жогору болуп атат, 10-12 пайыз. Ошондуктан негизги мындай кыйынчылыктар туулдуруп атат да, арзан акча. Бирок бүгүнкү күндө Рахмат. 11 миллион КФW, 30 миллион АБРден алсак, буюрса бир акча болот. Рахмат. Мына өзүңүз суроону жаратып алдыңыз кайра. Алазимич. 5 секунд. Мындайда баалуу кагазды өзүңөр пайызын көтөрүп алдыңар. 18 пайыз баалуу кагаз эч качан тарыхта болгон эмес. 5 пайыздан өкмөт биз көтөрчү эмеспиз.